Ысык көл тарапка кетчү тоо кыркасынын бир бурчунда элге көрүнбөгөн Капчыгайдын түбүндө байыркы мазар бар эле. Аны Ак булак мазары деп аташчу. Миңдеген жылдан бери суусу тартылбаган тунук муздак булак. Байыркы бабалар ал жерге ыйык санап дарт циркоосун айыктырганы, тилек максатын айтканы келишчү. Бирок ошол эле учурда карыялар дайыма эскертишчү. Ал жерге таза ниет менен бар. Сууну кирдетпе, таштанды таштаба. Ырымыңды жасабай кетпе. Болбосо суу өзүнүн акысын алат. Айбек, Нурлан, Гүлзат, Темир жана эң кенжеси, бирок эң тайманбасы Айчүрөк бешөө тең шаардан келишкен студенттер. Каникулда жаратылышка жакын эс алабыз деп чечишкен. Айылдан өткөндө картайган аял алардын жолун тосуп, балдарым ошол Капчыгайга барбагыла, ыйык жер урмат сурайт деди. Бирок Темир күлүп: апа, биз эч кимге тийбейбиз, 2 күн эле болобуз, деп жооп берди. Мазарга жеткенде күн батып бара жаткан. Булактын суусу асман түсүндөй тунук, түбү көрүнүп турган. Айланада эч кандай канаттуунун. Жаныбардын үнү угулбайт, өтө тынч, өтө жымжырт эле. Гүлзат муну байкап: бул жерде эмнеге куш сайрабайт деп сурады. Бирок эч ким анча маани берген жок. Алар чатыр тигишти, от жагышты, музыка коюшту. Нурлан тамактын калдыгын, пластик буюмдарды түз эле булактын жанына ыргытты. Темир болсо суу боюнда тамеки чегип, тамекинин калдыгын сууга таштады. Айчүрөк гана бир аз тартынып: балким ырым кылалы. Карыялар айткандай, деди, бирок аны эч ким укпады. Түн жарым ченде Нурлан суудан алаканы менен ичип: мына, эч нерсе болбойт деп баарын шылдыңдады. Ошол түнү Айчүрөк уйкусунда суунун шыбырагандай үнүн угуп ойгонду. Бирок сыртта эч ким жок эле, чатырлар тынч, курбулары уктап жатышкан. Эртең мененки уйкудан ойгонгондо Нурландын орду бош эле. Чатырдын эшиги ачык, бирок анын кийимдери, буюмдары ошол жерде жалгыз өзү жок. Алар аны бүт Капчыгайдан издешти, кыйкырышты, бирок жооп болгон жок. Балким түнкүсүн басмырт болуп кайдадыр кетип калгандыр, деп Темир өзүн курбуларын тынчтандырганга аракет кылды. Бирок Айбек суунун жанындагы топурактан бут изин көрдү. Из түз эле булакка карай кетип, суунун боюнда токтоп калган. Андан ары эч нерсе. Из бирден жоголгон эмес, сууга киргендей эле үзүлгөн. Түшкө маал Темир жалгыз булак жакка барды. Балким Нурлан ошол жактадыр деп. Ал кайра келген жок. Аны издешкенде да ошол эле көрүнүш. Суунун боюндагы нымдуу топуракта жалгыз из. Андан ары түк из жок. Айбек, Гүлзат, Айчүрөк үчөө тең түшүнүштү. Бул жөнөкөй жоголуу эмес. Кеткилери келди. Бирок жол Капчыгайдан чыгар жерде. Түн киргенде эч ким тоо жолун таба алган жок, дайыма бир эле жерге, булактын жанынан кайра чыгышты, сыйкырдай. Биз камалып калдык, деди Гүлзат үнү калтырап. Айчүрөк карыянын сөзүн эстеди. Ырымыңды жаса. Ал таза суудан бир аз алып, жерге тамызып, кечирим сурады. Бирок кеч болуп калган эле окшойт. Түнү бою алар от жанында отурушту, уктабай, кезектешип укташты. Бирок таң агарарда баары уктап калышты. Айбек көзүн ачканда Гүлзаттын орду бош эле. Анын үнү да, кыйкырыгы да угулган жок. Жалгыз анын шарфы суунун бетинде калкып жүргөн. Айбек менен Айчүрөк эми экөө гана калышты. Айбек аны колунан кармап: жүр, канткен күндө да чыгабыз, деп Капчыгайдан алыс, тоого өйдө качууга аракет кылды. Туман Капчыгайды каптап эч нерсе көрүнбөй калды. Алар чуркашты. Буттары таштарга уруна, дем алуулары кыйындады. Кокусунан Айбектин колу Айчүрөктүн колунан чыгып кетти. Ал артына бурулуп караганда Айбек жок эле. Жалгыз алыстан суунун акырын шоокуму угулду. Дал адамдын үнүндөй, бирок сөз эмес, муздак, терең кыңылдаган үн. Айчүрөк жалгыз, туман ичинде титиреп турду. Ал акырын артына бурулуп, булак тарапты карады. Суунун бетинде өзүнүн элеси эмес, 4 досунун жүздөрү тартылгандай сезилди. Нурлан, Темир, Гүлзат, Айбек баары суу астынан аны карап турушту. Унчукпастан, бирок көздөрүндө бир суроо бардай. Эмне үчүн урмат кылбадыңар? Айчүрөк тизелеп отуруп, колдорун сунуп, эң байыркы тилде энеси анча-мынча үйрөткөн, кечирим сурады. Кечиргиле бизди, ыйык суу. Биз билбей келдик, билбей буздук. Мен сенин алдыңда башымды ием. Ал таза колу менен суудан бир аз алып, жерге сылык куйду. Ошол замат туман бир заматта тарады. Суунун бети жай, тынч тартты. Айланада биринчи жолу куштун үнү угулду. Айчүрөктү эртеси малчылар
тоо этегинен эстен танган абалда табышты. Ал айылга алынып келинди, бирок эч качан ошол түндөгү окуяны толук айта алган жок. Көзүнөн жаш куюлуп, алар суунун ичинде. Алар мени карап турушту деп гана кайталай берди. Досторунан эч кандай из табылган жок, эч мүрзө, эч сөөк. Айылдыктар айтышат, алар мазар суунун түбүндө, түбөлүккө калышты, жаңы адамдарды күтүп. Ошондон бери жергиликтүү элдер жаштарга катуу эскертишет. Эгер Ак булак мазарына барсаңар, сууну сыйла, таштанды таштаба, ырымыңды жасабай кетпе. Анткени мазар унутпайт. Ал өзүнүн акысын мезгил менен алат, бирден, түнкүсүн унчукпастан.